саламат. Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Кутман күнүңүздөр менен замандаштар, баардык сүйүктүү бизди тыңдап жаткан угармандарыбызга, замандаштарыбызга баарыңыздарга ысык салам жана кайрадан саламат тайм деп аталган подкастты баштадык. Бүгүнкү подкастта сиздер менен дагы эң сонун жер жемиш, жашылчалар тууралуу сөз кылабыз. Анткени азыр күз, жай, жаз мезгилдеринде бизде жер жемиштин түрү менен жетиштүү. Ал эмес кышында дагы бир аз кымбат болсо дагы бирок жегенге мүмкүнчүлүк бар. Ата-энелерибиз эсибизде көп айтып калышат, бала чакта акчаң бар, кыпкызыл рубльдар сандыкта, бирок алма таппайсың, банан таппайсың. Биз мындай жемиштерди анда-санда эле көрчү элек деп айтып калышат. Бирок азыр шүгүрчүлүк келтириш керек, анткени баардыгы тең жетиштүү. Анда эмесе алдыдагы мүнөттөрдө сиздерге сонун теманы тартуулаганга даярбыз. Денеси сактын, руху да сак. Достор, бүгүн биз сонун бир жемиш жөнүндө сөз кылалы. Эсиңердеби, бала чакта бактарга чыгып, кичинекей көкөрүктөрдү үзүп жеп, көздөрдү жылжыйтып ичиргенсек дагы ошондон ырахат алчубуз. Ойногон сайын бакка чыгуу адат болуп отуруп, жемиш бышчы учурга келгенде бакта өрүк калбай калчу, ылдый жактарында эчтеке жок, чокуларында гана бар. Азыр болсо бой жетип, чоңоюп, өрүктүн бышканын жеп, бала чактан кем эмес рахат алабыз. Чынбы? Бирок бул жемиш өзүндө кандай сырларды катат болду экен? Өрүк биздин сулуулугубузга жана саламаттыгыбызга чоң салым кошоору бизге маалымбы? Келиңиздер карап көрөлү. Абрикостун мекени катары Кытай мамлекетинин түндүк тарабы эсептелет. Ал жакта бүгүнкү күнгө чейин өрүктүн жапайы түрлөрү менен аябай кенен өсүп келет. Жемиш Грецияга улуу Александр аркылуу келген. Грециядан Римге жетип, аз убакыттын ичинде эле жер толук деңизге таркаган. Ал эми 18-кылымда абрикос багы Түндүк Америкага жеткен. Ошентип, достор, ал жактан акклиматизацияланып, Миссисипи дарыясынын жээгинде жайгашкан штаттарга таркаган. Абрикос өрүк тууралуу эмне кызыктуу маалымат билесиз? Анын кызыктары абдан көп, анда биз бир аз маалымат айта кетели. Абрикостун узакка созулган саякаты ушуну менен аяктаган эмес. Бир жолку айга сапар тартууда америкалык астронавттар азык катары өрүк ала кетишет. Ошентип, Аполлондун астронавттары кургатылган өрүк жешкен. Кургатылган өрүктүн курамынын 40%га чейинки бөлүгү сахардан, кумшекерден тургандыктан адамга көбүрөөк энергия берет. Дагы бир кызыктуу маалымат айтсак, Гималайда жашаган адамдардын кайсы бир тобунун негизги азыгы катары өрүк саналат экен. Элестетиңиздер, негизги азык. Бизде мисалы нан боло турган болсо, ал жакта негизги азык өрүк. Алар узак өмүр сүргөнү, ден соолугунун сактыгы жана вегетариандык тамак ашы менен айырмаланып келишет. Мынчалык адамды жашарткан абрикостун өрүктүн курамында эмне бар? Келиңиздер карап көрөлү. Абрикостун курамында көп клетчатка жана аз калорий камтылган. Бул ашыкча салмактан арылып, тамак сиңирүүнү жөнгө салууну каалагандар үчүн эң сонун азык. Өрүк курамындагы калий боюнча чемпион болуп саналат. 100 грамм жаңы жемиште 305 миллиграмм, кургатылганда 1700 миллиграмм калий кездешет. Андан сырткары абрикостун курамындагы баардык компоненттер сиңимдүү келет. Анын курамындагы негизги компонент бул бета-каротин. Аны А провитамини деп дагы атап коюшат. Абрикостун дарычылык касиетине жооп берүүчү дал ушул компонент болуп саналат. А сизчи, ардактуу угарман,
Абрикосту кайсы сапаты үчүн, кандай даамы үчүн, эмне үчүн жакшы көрөсүз? Же тескерисинче жок, мен таптакыр жакшы көргөндөрдүн катарында эмесмин дейсизби? Абрикосту өрүктү кайсы учурда жейсиз? Көбүнчө биз кыям жасап, компот жасаганда кышкысын жеп калабыз дагы. Жаз, күз мезгилдеринде, жай мезгилдеринде жерде жайнап жатканда көп жегибиз деле келбейт, Анан жогоруда айтылгандай жаңы бактарда байлай баштаганда жан талашып жейбиз. А сизчи, абрикосту кандай учурда жейсиз? Азыр биз сизге пайдалуу жактарын айтып беребиз, ошондон кийин ал жемишти укмуштуу сүйүп каласыз. Достор, албетте абрикостун пайдалуулугунан эч кандай шек жок. Аны ар кандай илимий изилдөөлөр, доктурлардын жыйынтыктары, жөнөкөй элдин байкоосу далилдеп келген. Жемиштин жумшак мөмөсү дагы, данеги да, бактын кабыгы да, жалбырагы да өтө пайдалуу. Эмесе, абрикос бизге кайсы учурда жардам берет деген суроону карай кетели. Биринчи эле кезекте көз оорулары. Күнүмдүк үлүшкө абрикосту кошуп туруу көздүн көрүүсүн курчутат. Ошондой эле бул анемияда дагы абдан пайдалуу. Кош бойлуу айымдарга абрикос сунушталат. Себеби организм керектүү өлчөмдөгү темир менен камсыздалып, темирдин жетишсиздигинен пайда болгон анемияны алдын алат. Доктурлар кичинекей балдарга өрүктүн каалаган түрүн сунушташат. Бул мээнин өрчүшүнө чоң салым кошуп, бийик концентрацияны өрчүтүүгө жардам берет. Ошондой эле тери ооруларында дагы абдан пайдалуу. Курамындагы А провитамининин надыжасында инфекцияларга каршы турууга жакшы көмөк көрсөтөт. Абрикос фарингит, синусит, экзема сыяктуу ооруларда дагы мыкты даба. Нерв ооруларында баш мээнин клеткаларын кайра калыпка келтирүүдө өрүк багынын кабыгын кайнатып, суусундук жасап, оорулууга беришет. Абрикос нерв системаларынын бир калыпка кармаганга жакшы жардам берет. Ошондуктан жемиш астения, депрессия, невроздук жана табит жоголуу сыяктуу ооруларда жакшы жардамчы. Жана албетте айымдар, өрүк косметологияда дагы колдонулат. Абрикосту сулуулук үчүн дагы көп колдонуп келишет, Өрүктөн майлуу тери үчүн мыкты маска жана скраб жасап койсо болот. Мындай маскалар өлүк клеткалардан арылтып, назик жана сулуу териге ээ болууну шарттайт. Муну уккан соң жегибиз эле келип калды болуш керек. Эми өрүктү кайсы учурда жейбиз? Албетте, өрүктү жаңы үзүлгөн кезде жеген жакшы. Эң эле жакшы натыйжага ээ болуш үчүн атайы өрүк диетасы сунушталат. Бул 15 күнгө созулуучу диета. Ал үчүн достор, сиздер болгону гана күнүнө 1,5 килограмм өрүк жеп коюш керек. Өзгөчө кечки тамак учурунда негизги азык катары абрикос жеген сунушталат. Эгерде ашказан ичеги ооруларында бир гана өрүк ширеси менен чектелсе же жаңы бышкан жемиш гана жесе болот. Кышкысын албетте кургатылган түрү дагы табылгыс азык. Анткени кургатылган түрү дагы бардык пайдалуу сапаттарын өзүндө сактап калат. Сизде кызыктырган бардык суроолорду WhatsApp номерине жазыңыз. Биздин сандар +1 301 7 60 60 70. Дагы бир жолу +1 301 7 60 60 70. Достор, бизде өрүктүн канчалаган түрлөрү бар, Өрүк абдан кенен. Ошондуктан өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүп, аны жеңиз. Кышкы учурга кургатып коюңуз, кыям жасаңыз, компот жасаңыз, ар кандай таттуу токучторду бышырууда аны кенен колдонуңуз, анткени анын баасы дагы кымбат эмес, жеткиликтүү. Ден соолугуңузду сактаңыз, биз менен бирге. Кененирээк маалыматтар Саламат Чекит клуб сайтында. Бардык угармандарыбызды Саламат клуб YouTube каналына чакырабыз. Ал жактан ушул жана башка маанилүү маалыматтардын бардыгын тыңдай аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, оорубаңыздар. Бактылуу болуу, саламатта болуу. Саламат Тайм уктуруусу менен ден соолугуңузду чыңдаңыз.